Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү күнгө 24 апрель, аптанын жума күнү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Иса Ахунбаев. Анда эмесе силерди бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштырайын. Силер бүгүн хирург Иса Коноевич Ахунбаевдин элге, илимге сиңирген эмгеги менен таанышасыңар. Силердин эске тутууңар, ой жүгүртүүңөр өнүгөт. Талыкпаган эмгектен билим алуунун натыйжасында гана бийиктикке жетүүгө мүмкүн экендигин түшүнөсүңөр. Анда эмесе китебиңерди ачкыла. Бүгүнкү сабагыбыздын жаңы лексикасы менен таанышабыз. Биринчи көнүгүүнү карайбыз баарыбыз. Китебиңердин 135 бетин ачкыла. Арнаган, посвятил, күрөш, борьба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган, неустанный, неустающий. Келгиле дагы бир жолудан кайталап алалы. Арнаган, посвятил, күрөш, борьба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган, неустанный, неустающий. Анда эмесе экинчи көнүгүүнү карайбыз. Туура туташтыргыла. Биз эки колонкадагы сөздөрдү туташтырып алабыз. Мисалы, шаардык оорукана, менин өмүрүм, душмандар менен күрөшүүгө арнаган, талыкпаган эмгек, мамлекеттик гимн, сыйлык алды, баланын ысымы. Ысым деген сөздүн синоними ат, баланын аты. Мисалы, баланын аты Асан, баланын аты Үсөн дегендей. Эми кийинки бетти ачкыла. Китебиңердин 4 көнүгүүнү карайбыз. Бул сүрөттө Иса Коноевич Ахунбаевдин сүрөтү берилген. Ал 1908 жылы төрөлүп, 1975 жылы дүйнөдөн кайткан. Текст окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла деп турат. Анда эмесе текстти окуйбуз, угабыз, көңүл коебуз. Иса Коноевич Ахунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Тор Айгыр айылында төрөлгөн. 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип, шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвадан окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959 жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Иса Коноевич Ахунбаевге мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Коноевич Ахунбаевдин ысымын алып жүрөт. Бишкекте анын атында да көчүү да бар. Келгиле белгиленген сөздөрдү тексттен таап алайлы. Медициналык, өмүрүн күрөшүүгө, мамлекеттик академиясы. Ушул сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажыраталы. Уңгу орус тилинде корень, балдар. Уңгу деген сөздүн бир белгилүү бөлүгү. Медициналык бөлөбүз уңгу мүчөгө. Медицина уңгусу, лык мүчөсү. Өмүрүн, өмүр уңгусу, үн жалганга мүчөсү. Күрөш уңгусу, ал эми үүгө жалганга мүчөсү. Мамлекеттик, мамлекет уңгусу, тик мүчөсү. Академиясы, академия уңгусу, ал эми сы жалганган мүчөсү. Силер да ушинтип бөлдүңөрбү, балдар? Кийинки үйгө тапшырма, суроолорго жоопторду жазгыла. Биринчи, Иса Коноевич Ахунбаев кайда, качан төрөлгөн? Экинчи, кайда окуп, кайда иштеген? Кайсы жылы жүрөккө операция жасаган? Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Анын талыкпаган эмгеги кандай бааланды? Иса Коноевич Ахунбаев атында эмнелер бар? Дептерибизге ушул суроолорго жоопторду жазабыз. Жоопту биз 4 көнүгүүдөгү тексттен алабыз.
Саламатта калгыла балдар.